Бейиш нуру. Ыйык Куран. 14 кылымдан бери адамзат жашоосун нурдантып келе жаткан жараткандын сөзү. Дал ошол Куранда пайгамбарлар тууралуу аяттар өтө көп. Бүгүн биз Ыйык Курандын тафсири Рисале-и Нур чыгармалар жыйнагынын сөздөр томунан Мужизатул Анбия деген темадагы бир бөлүкчөнү карап көрөлү. Мужизатул Анбия пайгамбарлардын мужизалары деген мааниге келип, өтө кенен жана чоң тема. Кыргыз тилинде пайгамбарлар тарыхы деген аталышта кенен түрдө китеп болуп которулуп да чыккан. Биз ушул темадагы Ибрахим алейхисаламдын мужизасы тууралуу баяндалган бөлүкчөсүн карап көрөлү. Даяр болсоңуздар, кеттик. Алла пайгамбарларды инсан коомуна руханий жактан өнүгүүдө да, материалдык жактан өнүгүүдө да жол башчы, имам, устат катары жиберген. Инсандар пайгамбарларды тууроо аркылуу руханий жактан өнүгөт, жаркын жашоодо жашайт. Руханий жактан өнүгүү үчүн пайгамбарлардын такыбалыгын, диндарлыгын туураса, материалдык жактан өнүгүү үчүн пайгамбарлардын мужизаларын туурайт же окшошун жасаганга аракет кылат. Азыр мисал менен кененирээк түшүндүргөнгө аракет кылабыз. Анбия сүрөсүнүн 69 аятында Аллах ушундай дейт. Биз айттык: О от, Ибрахимге муздак жана саламаттык бол. Ибрахим алейхисаламдын жалгыз Аллахтын динине чакыргандыгы үчүн Намрут ачууланып, аны өтө күчтүү алоолонгон отко ыргыттырат. Ошол кезде Аллах жогорудагы аяттагы буйругун айтат: Эй от, Ибрахимге муздак жана жумшак бол. Натыйжада оттун ичинде Ибрахим алейхисалам күйбөй калат. Аяттагы окуя кыскача ушундайча. Албетте, бул жерде улуу сырлар, акыйкаттар, илимий логикалык ачылыштар жатат. Кандайча десеңиз, мындан ары кеттик. Биринчи, от бул өзү каалагандай аракет кылган макулук эмес. Тескерисинче, буйруктун астында милдетин өтөп жатат. Себеби отко Ибрахимди күйгүзбө деген буйрук берилген кезде күйгүзбөдү. Буйрук астындагы бир макулук. Экинчи, илимий изилдөөлөрдүн жыйынтыгында белгилүү болгондой, оттун да белгилүү бир даражасы бар. Ошол даражага жеткенде өзүнүн муздактыгы менен күйгүзөт. Тагыраак айтканда, күйгүзүп жибере тургандай таасир калтырат. Ошондуктан Алла отко муздак бол деп гана буйрук бербестен, Ибрахимге муздак жана саламаттык бол деп буйрук берүүдө. Эгер Аллах жөн эле муздак бол деп буйрук берип койгондо, от муздак боло калып, натыйжада өзүнүн муздактыгы менен күйгүзүп салмак Ибрахим алейхисаламды. Физика мыйзамы боюнча ысыктык бир даражага жеткенде айланасына ысык жайбайт. Тескерисинче, айланасындагы жылуулукту, энергияны өзүнө тартып алат. Мындай абалда кээ бирки суюктуктарды тоңдуруп, атүгүл кээ бирки нерселерди кайнатып салыш да мүмкүн. Мисалы, кадимки суюк азот. Суюк азоттун температурасы -196 градус болуп, өзүнүн сууктугу менен башка нерселерди күйгүзүп же кайнатып салат. Башкача айтканда, күйгүзгөндөй таасир калтырат. Бул жерде суук эле болбостон саламаттыкта бол деш менен Куран илимдеги улуу бир ачылышка ишарат берип, сууктугу менен күйгүзгөн элементтерге ишарат кылууда. Үчүнчү, Ибрахим алейхисалам оттун ичинде күйбөдү. Анын кийими да күйгөн жок. Демек, бул жерде да Аллах адам баласына отто күйбөй турган кийим ойлоп тапсаңар болот деп ишарат кылууда. Мисалы, азыркы күндө отто күйбөй турган түрдүү кийимдер өндүрүлөт. Алардын кээ бирлери кремний диоксидинен, кварцтан жана башка ушул сыяктуу силикаттардан даярдалган кийимдер. Бул кийим 1250 градус ысыктыкка чейин туруштук бере алат. Качан гана 1700 градустан ашканда күйүшү мүмкүн. Ибрахим алейхисаламдын көйнөгүнүн күйбөй калуусун баяндаган бул аят келечектеги өтө чоң бир ачылыш тууралуу да кереметтүү түрдө кабар берген экен. Жыйынтыктап айта турган болсок, бул аят менен от өзүнчө аракет кылган бир макулук эмес экендигин, анын бир даражасы бар, ал даражага жеткенде муздактыгы менен күйгүзө тургандыгын жана отто күйбөй турган кийим ойлоп тапсак боло тургандыгын үйрөндүк. Курандын көп жеринде афала яқилун, афала тaqilun, афала ятафаккарун деп кайрылат Аллах Таала биз кулдарына. Ойлонуп көрбөйсүңөрбү? Пикир жүгүртүп көрбөйсүңөрбү? Акыл калчап көрбөйсүңөрбү? Деген маанидеги бул аяттар аркылуу албетте биз акыл калчап, ой жүгүртүп, тафаккур кыла турган болсок,
Куран бизге көптөгөн жашоонун сырларын, бактылуулуктун формулаларын ырыоолойт. Ролик Рисале Нур аттуу Курандын тафсиринин маанисинен алынды. Бейиш нуру.